Бакай Ата айылында ичүүчү суу системасы жаңыланат. Акыркы күндөрү Бакай Ата айылында тургундарга ичүүчү суу берүүдө өзгүлтүк жаралды. Бул көйгөйгө айыл ичиндеги суу түтүктөрдүн эскиргендигинен улам жарылып, иштен чыгышы себеп болду. Учурда авариялык абалга келген түтүктөр убактылуу оңдолуп, айыл тургундарына таза суу кайрадан берилүүдө. Бирок суу системасы 1937-жылы курулгандыктан түтүктөрдүн бат-баттан бузулуп жатканы анын толугу менен жаңыланышына муктаж экендигин көрсөтүүдө. Бул маселени жана облустагы башка таза суу көйгөйлөрүн чечүү максатында президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин тапшырмасы менен ар бир район борборлоруна 25 миллион сомдон каражат бөлүндү. Бул каражаттардын бир бөлүгү Бакай Ата айылындагы башкы суу бөлүштүрүүчү жайды реконструкциялоого жана жалпы узундугу 3700 метрди түзгөн суу түтүктөрүн жаңылоого жумшалмакчы. Оңдоо иштерине байланыштуу айылда таза суу болжол менен 40 күнгө өчүрүлөт. Бирок бул аралыкта тургундарга таза суу жакын каймактардан убактылуу жеткирилет. Район жетекчилиги жергиликтүү тургундарды бул жагдайды түшүнүү менен кабыл алууга чакырууда. Анткени оңдоо иштери жүргүзүлбөсө эски түтүктөр мындан ары да үзгүлтүккө учурап жашоого чоң тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Иштер толук аяктагандан кийин айыл эли таза суу менен туруктуу жана үзгүлтүксүз камсыз болот.